Мен сүйгөн караган сырдашатшы бирөөн менен ал көздөр булактай ырдакчы назик үн менен көз жашы тамганы жүрөктө ананы сезимдерди үзүлүп калганы көз жашы тамганы жүрөктө арманы сезимдерди үзүлүп калганы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биз бул жактан өтүп баратып сиздердин үнүңүздөрдү угуп калып анан таанып калдык да. Жакында эле үйлөнбөдүңүздөрбү? Анан ошо үйлөнүп анан эмнеге үйлөндүңүздөр деп анан эмне максат менен үйлөндүңүздөр деп ошол жөнүндө маалымат билейин дегенбиз. Анан бүгүн бизде эки сөз долбоору да. Бул эки сөз долбооруна келген коноктор аябай ачылып сүйлөп бериш керек да. Потому что бул жакта адамдар мындай жасалмас жок адамдар жакшы көрөт да. Урмат, сен чыгып турат окшойсуң. Анан бул эки сөз долбоорунда бүгүн общение кылбайлыбы силер менен чогуу? Давайчы көптөн бери силерди күтүп жүргөнбүз. Биринчиден куш боңор бекем болсун. Экинчиден бешик боңор бекем болсун. Албетте мунун баары тамаша. Сабыр. Кандайсыңар деген суроолор болбойт. Кандай келин болуп атасыңар? Мына экөөңөрдү мисалы мурда бир гана чыгармачылык жактан интервьюларыңарды көрчүк. Мына чогуу ырдашат, дуэт ырдайт, анан сонун ырдайт деп азыр Сайылдын аса акчолук салынып, бала уже үйлөнгөн сыяктуу болуп, мындай көтөрүлүп, мындайчы. Үй бүлөлүк жашоонун бүгүн 3-чү күнүбү ошондо? Жок, 5-чү күнү. 5-чү күнү. Кандай өтүп атат 5-чү күнү ушул жөнүндө сүйлөп бериңиздер. Буюрса жакшы келип алдык, чоң рахмат. Азыркы учурда аябай кандай десем, орусча айтканда суета болуп атат. Үйдө да жетишип, жумушка да жетишип, ушинтип азыр буюрса сизге да ушинтип келип калдык. Интервью болуп атат. Көнүп калдыңызбы сиз? Ооба, көндүк. Жакшы, кандай десем, менин жаңы үй бүлөм. Бул менин эң жакын үй бүлөмдөй эле. Жакшы кабыл алды, менин кызымдай эле кабыл алып, папам дагы. Баары жакшы, баары давайчы. Урмат, сиз канча жыл атасыз ошол жөнүндө? Колдорум уже канап баштады. Урмат, сиз мисалы жакында эле 10.000 кишинин алдында колун сурадыңыз. Ошондон бери биз дагы баракчалардан карап таппай койдук да, чтобы андан кийин ушул жөнүндө маалымат бергениңиздичи, интервью бергениңиздичи. Эмнеге ушул аз күн аралыгында чечилип калды? Сразу колун сурап туруп эле, сразу давай, поженимся деген. Негизи силер айтып кеткендей эле ушундай эле предложение колун суроо күнүнө мен 1,5 айдай даярданган болчумун да. 1,5 ай даярданган. Бул акча чогулттун эле. Жок, оюмда ошо концерт болот экен, дал ушул күнү туулган күн болот экен депчи. Менин туулган күнүм болду. Анан кийин организатордон сураганда, организатор такыр жообун ачык айтпайт да. Күтөт, артисттердин жоопторун күтөт. Анан ошо 2 күн калганда, ошо концертке 2 күн калганда жооп берген да. Ошол күнгө чейин мен кандай толкунданып жүргөнүмдү биз элестетип берди. Октябрда болмок концерт өзү, качели. Анан мен атайын ошонтип даярданганым жылдырдым да. Атайын коюн жанды кетиртип, анан себелеттирип, ошо бир күнгө атайын жылдыртып, 11-октябрь күнүнө жылдыртып, анан кийин ушул күнгө туш келип калды, прямо. Кудай таалам мындай ошол күнгө берген каалоосу экен да бизге атайын. Сиз ошондой букет гүл көтөрүп сахнага чыкканда кандай сезимдер болду? Мисал үчүн айткандачы, бул за кулиса эмне болуп атканын бир айтып бербейинби? За кулиса. За кулиса болгондо мен баштап электе эле репетиция болуп атканда эле аркасынан кирип кетем мен. Аркасынан кирип баардыгын даярдап, анан ошо координаторлор менен сүйлөшүп, кандай болот, мындай болот деп. Диана билбейт. Диананын подружкалары менден сурайт, Урмат, Сураныч, пожалуйста, Ирина Кайратовнадан туулган күнү экен деп поздравлять этирип койчу деп. А мен ушул эле калды деп атам да. Эч ким билбейт да мен предложение кылып атканын. Анан күтүп атам, бир маалда Дианалар киришти, мен артында до сих пор жүрөм.
Анан баарын тең милиционер байкелеринен сураштырып, байке мен акырын азыр ушундай эле девушкамы алып келем, день рождениясы менен куттуктайт. Анан киргизбей эметпей эле болотчу, анан предложение кылам негизи мындай палит этпегиле депчи. Акырын жашынтып коелук деп. Анан ошентип акырын кирип кетип, анан Дианалар отурат, мен аркасында толкундоо менен отурам, кандай болот, азыр тигиндей болот, мындай болот деп. Анан акыркы ырчыдан кийин Тамби менен Рустам келмек. Тамби менен Рустамдын ошол сүйлөмөк болчу да. Алар болсо айтышат анан, урмат, мындай тилекке каршы болбой калды, кечирип койду атпайбы. А мен болсо ошол жерден каягыма кирип кетерин билбей. Жер таппай калдым, эмне кыларымды билбей. Ошол жөнүндө айтып. Ошол жөнүндө сөгүнгөн жокмун. Сөгүнгөнгө сөз жетпей калды да. Концерт болот, жазып атам эптепчи, же чалсам албайт. Слеш, давай анда хоп. Координаторга бар, мен сүйлөшүп койдум дейт. Координаторго барып, пожалуйста, мындай деп, ал казактын жигити экен. Дайым кой берип коем, жанатам эртеден бери отурам деп, аны кой берди. Азыр чыгасыңар деп атпайбы. Мен Диана айтчакмын. Бол бияка. Түш бол аркасына кел. Мен көрүп атканмын ортодо. Сен вообще билбейсиң. Отурган вообще билбейм. Анан бул келди. Келип эле шашпышып эле азыр сүрөткө түшөм деп ойлогом да, мен Ирина Кайратовнун фанаткасымын да. Алар мен сүрөткө түшөм деп жүрсөм, бул жанында жүрөт, ал балдар мененчи, анан мен болсо, чото ал мен чакырбай атат да аларды келип сүрөткө түш деп түшүнбөй атам да, эмнеге чакырбай атат депчи. Уже өзгөрүп кетти деп бир поста. Эмнеге мен келдим деп, анан бир маалда эле ошон выяснять эткиче мен түшүнгүчө бир маалда эле Салединос деп чакырып калды. Сценага. Сахнага чакырып, анан мен болсо мени эмнеге деп анан походу мени куттуктайт окшойт деп анан чыктым да. Бирок анан колумду сурарын ал жерде билген эмесмин. Ошондо анан шок болдум. Колум сураганда кандай шок болдуң? Мен видеодон дагы көрсөңүздөр керек, ал жерде мен. Чо серьезно дейм го. Ошо видеодон да момдой болчумун да менчи. Момент болуп кетти да, азыр депчи. Салют, старт, тиги старт, бул старт депчи. Ошо видеодо да ушундай көрүнүп калып турду да, старт деп басып жүрөм да. Болбосо ал деген ошо чалып аткан бала вообще салют тиякта жүрөт, өзү тиякта жүрүптүр да. Бирок баары бир баардыгы тең өз убагы менен болду да. Бүт ошо кандайсым организационный жагын ошо достору катуу көтөрүп кетти. Достору. Анан сахнага чыгып, мисалы Гүлбер деңиз да, Гүлбер мага турмушка чыкчы дейт, анан жок деп койсо эмне кылат элеңиз? Жок дебейт да, эмнеге деме. Жок, балким пока я не готова деп койсочу. Ошол 1,5 ай жөн эле даярдандым дейсиң. Жок дешим. Мындай бул эми баягы бул сизди баалап атам да, ошо дух бар экен да. Ошо мындай жок дешим билип турам, ушунча даярданды элестет, 10.000 адам алдында. Мисалы 4 досуң алдында бир кызга предложение алгандан коркосуң. Жок деп койсо эмне кылам депчи. Жок, биз деген көп предложенияларга барып жүрдүк да, чогурдайбыз, романтика кылабыз да. Көбүнчөсүндө эле ошо предложение убагында кыздар билип койчу да. Сюрпризинчи. Заранее билип койчу, анан бул деген кызыксыз болуп калат го билип алса. Анан мен мындай нерсе кайра ушундай кылып салсам, бул кайра эле Диана үчүн бул өзгөчө болмок эмес болчу да. Жөнөкөй эле обычный да эле болуп калмак да, билип коймок да булчу. Ошол предложение сураган күндөн мындай ошол волнадан түштүңүзбү же дагы ошол волна менен? Жок, мен азыр кандай десем, тойдон кийинки эме волнение болот меники ошо. Меники момундай болду. Бардык, предложение кылдык. Момундай жүрөм, телефондор чалат, телефондорду бери ыргыттым. Момундай жүрөм, день рождениясы болот, барып автопати кылып, эс алып атканда эртеси күнү үйгө келдим, ичинен монтип эчтеке мындай кандай десем, нормально уктайын депчи. Үйгө келсем мен уже үйлөнүп коюптур. Үйгө эле уже туугандар жазат, ысыгында кармай эле, давай, каяка эми кызлас керек болуп атат, бас бир отоло кудалашайлы деп. Уже үйдөгүлөр баары тең эметкен. Мен болсо таң калып калдым да, мен оюмда болсо негизи эмки жылы кылып, шашпай, ата-энелерибизди тааныштырып, анан даярданып. Может сен эме Диана жазып коемдур тиги кайдытына. Срочно кудалап алып кетиңиздер. Урмат билбейт да. Бир жылдай билинет мунун баары. Балким сураш керек анда. Бирок ушундай комедия болгон, анан кийин до сих пор азыркыга чейин ушу той дегенден кийин мен даяр эмесмин да. Любой эле балага мен мисалы үчүн живой пример болдум да.
ар бирөөсү айтат да, мисалы үчүн досторум да айтышат. Той, эмки жылы көрөбүз го. Эмки жылы үйлөнүш керек, эмки жылы как раз могу ремонттордун баары ремонт осталось там, надо закончить, анан кийин кылыш керек депчи. Жок. Өзүнүн рызкысы менен болот экен, мисалы үчүнчү. Өзүнүн рызкысы менен үйлөнөм дегенден кийин, сүйгөн адамың болгондон кийин эч жака эчтекенин арт жагыңды, жак жагыңды карабай эле акырын үйлөнсөң, сен тегерек четтеги, сен курчап турган жакын адамдарың өздөрү эле көтөрүп коет экен да. Мисалы айтып атпайсызбы сизчи? Мындай жүрүп андан кийин сүйүп калдым депчи. Мындай башында биринчи 3 жыл мурда сөз айттырган анчалык сүйчү эмес белеңиз? 3 жыл мурда жок, канча сүйчү эмесмин. 3 жыл мурда биз дос болчук. Аябай жакшы дос. Мен өзүмдүн жакшы көргөн кыздарымды буга айтчым. Бул өзүнүн жакшы көргөн балдарын мага айтчы. Бири-бирибизди жөн эле койчу, бул анча эмес деп коюп. Бир маршруткада кеттик, бирок 148 отурчук дагы бул кыз аскерден чыгып калат үйүнө, мен дальше үйгө кетем Новополовкага. Анан ким биринчи сөз айттырды? Сиз айттырдыңызбы ошондо? Сөз айттырды дегенде кандай? Кыз киши айтпаса деле намек таштайт да. Ошондо мындай бул өттү кетти деп экөөңөр үйлөндүңөр. Бул принцип болбош керек да жашоодочу. Мага деле кызык болуп атты мисалы. Ошондо дос болуп жүрүп анан кантип дух жетти, давай экөөбүз сүйлөшө албайлы, кыз жигит болуп. Мисалы көбүнчө дос болуп кыз жигит өзү доска ишенбейм дегенге мен кошулам да. Анткени кыз жигит барып бирөөсү жакшы көрүп калат да. Достук болбойт экен. Кызгануу болуп кетет, ортосуна кызганып келип кетет. Кызгануу ал ошол сүйүүнүн белгиси да. Сиз ошо биринчи жолу ошо кантип билдиңиз ошо? Бул кызганып баштадым. Кызганып баштадым да мен кадимкидей эле. Айтса эле уже кызгана баштадыңызбы жакшы? Кадимкидей айтса деле эмес, өздөрүнүн ухажерлору пайда болуп баштайт, мисалы үчүн жигиттерчи. Гүл жиберип, там шоколад, макалаттар жиберипчи. Чогуу жечик ага чейинчи. Анан кийин эле уже жегим келбей эле деп. Ошентип уламдан улам эле анан бири-бирибиздин сезимдерибиз, мен өзүмдүн инициативамды баштадым акырындан. Мен деле жөн эле кызганып баштаган жокмун да, бир кандай деле бирдемсесин көрсөтүп койду же бирдемсесин чакрасын ачып койду, билбейм ошо. Топ эле башка түштү да. Анан кой деп акырындан движение кылып баштадым, кой кыймылдаш керек депчи. Башка бирөө сурап атса, эмне Диана тигинде мындай десе, жок, биз экөөбүз жүрөбүз деп элечи. Болбосо жок, андай эмес. Что болгон токтоп калыш үчүн да. Ошондой көп болду. Анан кийин ортобуздан ошентип бул деген кадимкидей эле, мисалы үчүн ар бир айта турган сөзүңө жоопкерчиликтүү болушуң керек да. Ошо ар бир айта турган сөзүн ошондо болуп баштады, мисалы үчүн өзүмдүн каалоомдон башталды. Жок, ал экөөбүз жүрөбүз, анан жигити бар депчи. Анан эгерде мен андай уверен айтпасам, балким азыр маякта экөөбүз чогуу отурмак эмес болчук да. Ошол болуп баштады да. Можно бүйтер беле, можно бүйтер. 3 жылдан бери сүйлөшүп, баягы кыз жигит болуп сүйлөшүш кыйын, бири-биринин кыялын, бири-биринин характерин түшүнүш, түшүнбөстүктөр болуп атат. Анан балким бизде көрүп аткан кыз жигиттер болсо да сиздер эмне кеңеш айтып кетмекчисиздер? Кантип чыдаш керек бири-бирине? Кантип чыдаш керек? Кантип чыдап атасың? Кантип чыдап атасың? Эң биринчи эле бул жакын адамың ошо айткандай эле түшүнүш керек. Сыйлаш керек. Бири-бирин сыйлабаса эч кандай эчтеке болбойт экен. Бул бара-бара түшүнөт ар бир эле. Сүйүү деле болбоп туруп, сый, уважение да. Сүйүү. Жок, сүйүүдөн бул менин оюмча ошо сый менен чогуу келет да. Сый менен бири-бирине болгон мамилеси эң башкысы мен ойлойм, бул тарбия дагы. Тарбияны көбүнчө башында ата-эне берет, анан кийин жарың менен сүйлөшүп баштаганда бул өзү тарбия берет экен да. Бул бара-бара, бул өзүнүн эмеси, өзүнүн деле. Мен айткан сөзүмдү айтып атты. Сен мондай кылба, тиңдей кылба деп уже тыя баштайт да акырында, тыя андай кылба дегенден айтпайсың, просто мындай көрсөтөсүң да андай кылбаш керек экенин көрсөтөсүң да, мындай кылба деген нерсени баары бир кылат ар бир адамчы. Андай кылбаш керек экенин эмне себебин көрсөтүш керексиң да биринчичи.
Анан кийин молодец да. Какой умный парень. Какой воспитанный. Менин атым Канат Шабданбеков. Мен блогермин. Өзүңүздөр билгендей жарым жылдан бери мен Ихсан кооперативде реклама кылып келем. Көптөгөн адамдар ишенбейт. Пайсыз кантип үйлүү болсун деп. Мына жакшынакай үйлүү болуп жатышат. Эгер ишенбей жатсаңыз, үйлүү болгон адамдардын видеосун көрүңүздөр анда. Экинчиден ушу эжебизге, экинчиден ушу Ихсан кооперативине ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Ушу бизге ушундай жаш болсок дагы ушундай шарттарды коюп берди. Эми айтканымдай эле мына алып жакшы, азыр жашап атабыз 3 балам менен. Жакшы, рахмат. Бул мына Ихсандык негизде деген ислам жолунда ачылгандыгы жакты бизге. Кандай десем, эми толкундануу болуп атат. Аябай эле документ алган, бул үйдү алган башкача экен. Квартирага төлөгөндөн көрө өзүң үйүңө төлөп, зато кийин өзүңдүн үйүң болуп калат экен. Ошон үчүн барып эле Ихсанга коркпой эле барып. Я хочу поблагодарить компанию «Ихсан» за сотрудничество и за дружный состав. Адал жол менен балдарымды багып өстүргүм келет. Ошон үчүн ушул корпоративге мен ыраазычылык билдирем. Эгерде сиз 10 жылдан бери, 20 жылдан бери дагы деле үйлүү боло албай жүрөсүз, ал эми мен сизге дагы бир жолу айтып кетейин. Сизде чоң шанс бар. Ихсанга келиңиз дагы, аракет кылыңыз, көрүңүз, данныйлардын бардыгын, правилаларын түшүнүңүз. Анан рахмат Канат деп үйдү сатып аласыз дагы, анан үйүңүзгө жыргап жашайсыз дагы, анан мени обязательно тойго чакырасыз. Ал эми Ихсанга барыш үчүн кимге чалам деп убар болбостон, ушул мына Ихсандын номери турат, ушул номерлерге чалыңыздар, адресин кыздарга айтат. Канат Шабданбековдун атынан келдик десеңиздер, буюрса сизди жеңил түрдө үйлүү кылат. Бай-бай, үйлүү болгончо көрүшкөнчө, үйлүү болгончо көрүшкөнчө, бай-бай. Эми баягы сиздин чыгармачылыгыңызды мен аябай сыйлайм. Кээде машинада кетип баратып угам, ырларыңарды угам. Анан биздин көрүүчүлөргө да ырдап бербесек болбой калат да. Эми силер ушул үчүн жаралыпсыңар да. Мен пранк үчүн жаралгам. Мен өмүр бою адамдар пранкасын өтүп кетем да. 80ге чыгат да монтип салып, тетине салыш керек да. Урматты салыш керек барып да. Жакын арада эле чыккан жаңы чыгармабыз сиздер үчүн болсун. Бир өзүң. О, кеттик анда. Билесиңби айтар сөздөрүмдү, туптунук буларга кандай. Сезесиңби жүрөк согушун, ал жөн турбайт бир гана сен үчүн. Болосуң бул менен түбөлүккө, сүйүүдамын татабыз бул өмүрдө. Ажаба кыза болдум мен өзүңдөн, эч тойбойт экенмин мен көргөнүңдөн. Көргүм келет көздөрүңдү, бакырайган көздөрүң суктатып, карап койсоң токтартып байкуш жүрөгүмдөн. Сүйгүм келет бакырайган көзүңдү, сен өзүң адат болдуң жашоомдо, курабыз бир үй бүлө, жылмаюу кетпей жүзүбүздө. Өчүрбөстөн бакыт тилебин, өмүрүмдүн соңуна чейин сүйдүм. Өчүрбөстөн. Өчүрбөстөн бакыт тилебин, өзүң менен дайым биргемин, өмүрүмдүн Sonuna чейин сүйүүмдү беремин. болосуң бул менен түбөлүккө, сүйүүдамын татабыз бул өмүрдө. Ажаба кыза болдум мен өзүңдөн, эч тойбойт экенмин мен күлгөнүңдөн. Көргүм келет көздөрүңдү, бакырайган көздөрүң суктатып, карап койсоң токтартып байкуш жүрөгүмдөн. Сүйгүм келет бакырайган көзүңдү, сен өзүң адат болдуң жашоомдо, курабыз бир үй бүлө, жылмаюу кетпей жүзүбүздө. Сиз деген башка үйдө өстүңүз ушунча жыл. Анан жаңы үйгө келгенде сиз мындай өзүңүздүн ар бир кыз кыялданып кош керекпи? Мисалы
кайненем менен моундай болсо экен, анан жолдошум моундай болсо экен. Мындай ошол кыялданган нерсеңизге жеттим деп ойлойсузбу мындай? Сиз ойлогондойбу кайненеңиз, кайнатаңыз бардыгы? Эми жаңы үй бүлөдө дайыма бир аз ыңгайсыз болот деп ойлойм, ар бир эле кыз жаңы үйгө барганда. Анан бирок мен өз кызымдай кабыл алып, үйдө көп деле жумуш бербейт, мен өзүм кичине болуп турсам. Анан кылчу нерсени кыламын, баарын эле кылып, анан баары бир аз башкача болот экен жашаганда. Бирок биз жүргөнүбүз ушундай эле болчу, бир кандай десем, дайыма эле чогуу жүрчүк. Азыраак тамак чыгып турсу уялбай. Ооба. Кичинеден жетишпей калып атат тамак жейин. Аккуратно. Кайненеңиз менен кандай? Жакшы мамиледебиз, ооба, экөөбүздүн тең кечээ дагы сүйлөшүп, аябай бир эмеде экенбиз, бир толкунда экенбиз, бир толкунда, бир ойлонот экенбиз. Анан баары бир ойлоп койдум, кыз деген баары бир атасына жакын, жолдош издейт экен. Бала болсо дайыма апасына жакын издейт экен да, ушундай эмеге келип калдым да. Баары бир окшош болот экенбиз. Негизи үйлөнгөн байкелер айтат го, когда жубайың менен мындай апаң аябай жакшы сүйлөп, күлүп турса мындай бактылуу болосуң депчи. Сизде кандай сезимдер болду? Мен сезимдер уялам да сих пор. Үйлөндүм. Жок, мындай үйдө жүргөндө уялам да, мисалы үчүн. Эми бул биринчи күндөр да. Биринчи күндөр эле болуп атат, анан экөө жакшы сүйлөшүп үйдө мындай чогуу жүргөндөн кичине уламдан чогуу жүрөбүз, анан бир аз уялып, өзүңдөгү мындай эркектик мүнөздөрүң дагы жаш бала мез келип, мурда чечинип, жыргап басып турса, азыр анталбай калат. Жок, бирок чын көп футболкасын чечкенде эле уже башка. Кайнатаңыз, кайненеңиз менен кандай? Негизи биз алар менен көп эле болду таанышканыбызга, бирок жакын отуруп чай ичип отуруп, бир маек кура элекпиз. Бирок көп кандай десем, жакшылыктарга барып жүрдүк, Диана экөөбүз. Биз тууган жака, Диана тууган жака чогуу барып, ата-энелер менен учурашып, ошол кезде эле Диана мен жөнүндө айтат, мен Диана жөнүндө айтам үйдөгүлөргөчү. Жакшы мамиледебиз, бирок азырынча дагы эме мындай көнөлөбүз. Көнөлөктүн да толкундоо. Жана Диана сиз айта кеттиңиз, эфир башталган чакта мындай урматта аябай атама окшоштурдум депчи. Өзгөчө эмне сапаттарын окшоштурдуңуз? Атаңызды ырдайбы жакшы? Атам красавчик. Атам өз папа дейм. Папа деп көнүп калып, анан кичине кезимден эле атамдын кызымын, дайыма жакынмын, дайыма бир нерсе болсо атама барам, апама караганда атама барыпчы. Кеңешип всегда ушинтип жүрөм да. Көңүлчөк, атам өзү көңүлчөк, аябай көңүлчөк, адамгерчиликтүү, аябай мындай кичинекей нерсеге эле мындай толкунап эле бир нерсе боло берет да. Аябай көп, урмат деле ошондой окшойт да, илай. Кыз узатууда дагы атам өлө жаман болуп, видеодон деле көрсөңүздөр келет. Аябай ыйлап, эмоциональный десем болот. Бул да ушундай. Катыл ыйлап турбайсыңбы? Жок, дайыма ыйлабайт да, мындай бир моментте аябай. Экөө тең көңүлчөк, адамгерчиликтүү, ыймандуу, экөө тең. Анан достору аябай көп. Атамдын да достору толтура, айылдан келет, туугандар, кошуналар баары дос да. Үйгө эле келип, дос, чай кой, ушундай болчу. Буна дагы ушундай. Урматтуу толтура достору, жакын достору бар. Азыр эми чогуу эле дос болуп калдык баары. Senisin, tabalbay жүргөн берекемсиң, аяламдагы жалгыз бир адам, ошол жаным жалгыз сенисиң. Жарык чачкан таңым сенсиң, жанымда жүргөн көлөкөмсүң, жандай көргөн жалгыз адамым.
бир өзүңдү самап 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 отурамын эстеп алып анан мен махабатка батып барат жаным 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 Canım 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 жаным 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 Arzu bozdun otu cansın Ardağın dedin mahabatın Argıymın sağa oşul dönene Asıyıdan tatlı balı Günün töp bir деген күнсүң жашоомдо жалгыз үмүтүмүсүң өмүрүмдү көркөп өнүгөн жаңа чылган кызыл гүлүсүң карап 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 бир өзүңдү самап 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 олтурамын эстеп алып анан мен махабатка батып барат жаным 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 Ey canım 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 Ay керемет калың канча бердиңиз? Ал сөздөр категорически конфиденциально жашырылган. Сиз канча деп айттыңыз басында? Негизи бизде 600 миңден өйдө деп айтылат. Ошто? Алайда ушундайбыз. Вот кредит алып Эмнеге колдорум тыттыктайсың? Стройкада иштеп могу. Канча деле кайра сөйлөгөйсүз. Негизи мурдагы интервьюларыңызды көргөндө мындай только чыгармачылык жөнүндө болчу экен да. Өкмөрдүн ортомордо мамиле жөнүндө айтчу эмессиңер, Бизге суроолорду берчү, бирок биз аны жашырчы айтып, анан ачып бака андай нерсенин кереги жок деп. Эми азыр ачылып атат окшойсуздар азыр, Азыр сиз атайын ачык айтыш керек дебесизби? Ооба, ачык бүт барын ушу. Бирөөнү айтпай койдум. Канча жыл болду ошондо чогуу мамиле курганыңызда? Мен билишимче сизге биринчи айталы. Ооба. Бизге январь айында, январь буйруса жаңы жылда, январда анан 3 жыл болот. Кажется, мен билет экен буну. Когда-то этот Урмат Асман проектисине катышып эме болгондо, филармонияда болгондо, финалда мен ошол жакта отургам да. Анда да сен Салидинас деп жаңыдан атың чыгып келаткан болсуң, сен да таанып калган. Бир маалда Урмат финалдан утту, сен айткан уткан эле ыйлады. Ыйлаганда эле сен мондай концерт бүтө электе эле мындай эсимде да дагы делечи. Концерт бүтө электе мондай элдер туруп даже кете электе ортого жалгыз туруп туруп анан Урматты карап аябай сүйүнүп баскансың да. Мындай сен өлөсүп өткөн да. Мен ошо унутуп калыптырмын. Ошондо почти ошол 3 жыл болуп калыптыр да ошол. Ошо Асман проект 3 жыл болду. 3 жыл. Ошол убакта таанышыптырсыңар да? Жок. Жок, биз 2016-жылы таанышканбыз. Кыз жигит болуп 3 жыл болду. Кыз жигит болуп 3 жыл. Кыз болуп биз чогуу окуйбуз да. Чогуу окучук, биз бүтүрдүк. Биз 2-курстан баштап сүйлөштүк окшойт, 2-курстун аягында. Анан өзгөчө баягы сиз да чыгармачылык жактан өкүңөрдү эмне, мисалы балким сиз ойлочу элеңиз, мен өзүм ырдайм, ушу кийин ырдай турган аял алам депчи. Сиз ойлочу элеңиз, мен ырдай турган балага тием деп. Сүйлөшөм деп. Жок, мен көп тилечимин го дейм. Ырдай турган бала менен. Жок, мени түшүнгөн. Түшүнгөн, менин кесибимди кандайсың сыйлаган. Мен баары бир чыгармачыл адам болорума көзүм жетип, ошол нерсе көздө эме кылчумун да талпынып жүргөнүм үчүн анан ойлочумун дайыма мен ошо жакын адамым, жарым мени түшүнсүн, менин кесибимди бааласын да эми сыйласын деп. Урмат сизчи? Негизи эми биз деген жаш эркек, биз жакшы ошо
башыбызга андай нерселер келе бербейт да, бизди түшүнө турган келин келсин, биздин түшүнө турган кандай десем кыз чыксын депчи. Андай нерсе такыр башка жок, башында жок да азыр ар бир эркектинчи, бирок ошол нерсени каалап кетмекчимин да. Анткени аларга бүт даяр нерсе керек да. Даяр нерсе, даяр идеалдык жашоо деген нерсе бул деген. Мен бир тарбиялоо жагынан ошо жакшы өзүм өздөштүргөн болчумун да. Үйдөгүлөр айткандан деле. Всё баардык нерсе бул идеалдуу болбойт да. Идеалдуулукту өзүң курушуң керек. Өзүң чаптап, мисалы үчүн идеалдуу келинчегиңди өзүң пластилин сыяктуу болуп чапташың, өзүң должен лепить дегендей да. Ошол нерсени уккандан кийин мен кадимкидей аракет кылдым да. Мисалы үчүн дагы мен өзүм досторум менен Диананы аябай жакшы катташтыргам да. Анткени мен буга өзүмдүн жашоомду, өзүмдүн довериямды берип атам да. Мисалы үчүн бул ишенет, бул менин жан дүйнөмдү досторум дагы жакшы билет да. Жан дүйнөм ачыла турган Диана менен чогуу бул деген баары тең жакшы катташтыктан. Анан ошондо эле мен аябай жакшы көрөм эгерде бир досум бар, экинчи досум бар, башчы вообще эки башка жактан да. Экөөнү доштоштуруп койгон жакшы көрөм да. Анан ушинтип атып мен аябай дос деп Диана айтып кетпеди, ошол жагынан аябай дос дегенди аябай барктайм да. Бирок жанакындай эле сиздин сурооңузга жооп бергенде бул ойлогон эмесмин, бирок кийинчерээк Диананы ушинтип сүйүп калгандан кийин, ушу Диана кадимкидей бир эмоцияларым чыга баштагандан кийин кадимкидей эле бартап калат кезиң да. Анан кийин өзүңөр акырындан өсүп баштайсың. Совет. Ошондо пластинка Диананы чаптап атасыз да, азыр идеалдуу. Мая түшүп барат деп. Базарлет. Эми өкүңөргө сонун отурат экен. Честно. Это вирусный сөз да бул. Meni vitaminim canım, al meni vitaminim darım, alız geçsem seni sağınamım, içindeki meni darıncağım, balapanım, 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 beni canım, beni canım, beni canım, balapanım, 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 beni canım, beni canım, beni canım, ey, al meni vitaminim darım, al meni vitaminim canım. Alız geçsem seni sağınamım, İçindeki beni darıncağım, balapanım, 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 benim canım, benim canım, benim canım, balapanım, 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 benim canım, benim canım, benim canım, benim canım, benim canım, benim canım. Кимдер мындай капризиңер аксыңар, кимдер ушты биринчи баштайсыңар? Бирок бул дагы. Анан ким биринчи кечирим сурайт? Экөөбүздөн. Окуңуздун прям мондай бит карап кечип кой деп бир убакта болду. Синхронно. Синхронно. Санайсыздар бири-бирибизге чейин на счет 4 депчи. Раз, 2, 4, кечип кой. Daha kurulmam, bozulup döküldüm içime Neleri yaşattım, canıma yaktık çok, yine de üzülme Olur da derdime düşersen, dönemedin diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendini savunma Bir kere bu moda giydin mi, çekemiyorsun bir tane Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan Bir kere bu moda giydin mi, çekemiyorsun bir tane Burada fazla kaldın mı, çekiniyorsun aşktan Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan Başa dönemiyorsun bir tane Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan Başa dönemiyorsun bir tanem Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan Bir kere bu moda giydin mi Çekemiyorsun bir tanem
kaldım mı? Çekiniyorsun aşktan. Yok bari vitaminim жақсы айтты. Мага сурооңуздар жок беле? Жок, Сизге каалоо тилектер бар. Ыраазычылык, чоң рахмат жалпы жамаатка дайыма эле. Давайте у меня подарок есть вам. Да? Тудам. Ал менин витаминим жаным. Ал менин витаминим дарым. Алыс кетип сени сагынамын. Ё-моё, өмүр бою ырдайсыңар Балапаным, балапаным, балапаным. Вот, студия кандай экен? Жактырбы силерге? Өтө сом. Басы 2000 сомдон эле арзанын алып койсоңор болот. Оолдан. Атайын негизи бул баягы өзүбүздүн брендтер чыгып аткан ушундай толстовкалар. Анан негизи 2 жашка бизге көп эле коноктор келген. Даже министрлер деле келди, эч кимге подарок берген жоксуз. Негедир өкүңөргө жүрөгүм жылып, ушу эми жаңы үйлөнүп атасыңар, мен атыман болсун депчи. Анан подарок этейин деп атам да. Кайсыл свет жакты сиздерге? Жашыл жакты мага. Жашылы? Сизгечи? Жашыл десе жашыл. Бергенсиздерге чоң рахмат. Анда биздин көрүүчүлөргө да балким айта турган сөзүңүздөр бардыр, сиздерге айтып койсун анда. Эң башкысы бул Канат Бакен аракетине дайыма лайк, подписка кылып турууга. Жалпы жамаатыңарга чоң рахмат. Чакырып, ушинтип маанайды көтөрүп биз жетишинче ачык айтканга аракет кылдык. Баарын төкпөй чачпай айтканга да аракет кылдык. Эчтеке алган жок, а? Бир аз калып калды. Аны буюрса эмки интервьюда. Эмки жолу дагы чакырсаңыздар келип жашырбай айтып беребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Негизи эле жалпы жамаат ушу Канат Шабдымбековдун жалпы жамаат ушу ар бир командасына терең ырзачылыгымды билдирип кетмекчимин. Силерге күч кубак жана ушундай эле өзүңөрдүн сабыр, өзүңөрдүн аракетиңерди эч качан жазбагыла, силерге ийгилик каалап кетмекчимин. Ошондой эле көрүүчүлөр силерден көп активди күтөбүз. Ошондой эле бул видеонун астына лайк, анан подписка кылып, комментарий, жакшы сөздөрдөн азыр бул жашоодо бири-бирибизге жакшы сөздөрдөн эле каалап айтып туралы, анткени кийин биз жетишпей калабыз. Ошондуктан жаман негативтерден көрө жакшы сөздөрүңөрдү күтөбүз. Аракетине дайыма лайк, подписка кылып турууга. Жалпы жамаатыңарга чоң рахмат. Чакырып, ушинтип маанайды көтөрүп биз жетишинче ачык айтканга аракет кылдык. Баарын төкпөй чачпай айтканга да аракет кылдык. Эчтеке алган жок, а? Бир аз калып калды. Аны буюрса эмки интервьюда. Эмки жолу дагы чакырсаңыздар келип жашырбай айтып беребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Негизи эле жалпы жамаат ушу Канат Шабдымбековдун жалпы жамаат ушу ар бир командасына терең ырзачылыгымды билдирип кетмекчимин. Силерге күч кубак жана ушундай эле өзүңөрдүн сабыр, өзүңөрдүн аракетиңерди эч качан жазбагыла, силерге ийгилик каалап кетмекчимин. Ошондой эле көрүүчүлөр силерден көп активди күтөбүз. Ошондой эле бул видеонун астына лайк, анан подписка кылып, комментарий, жакшы сөздөрдөн азыр бул жашоодо бири-бирибизге жакшы сөздөрдөн эле каалап айтып туралы, анткени кийин биз жетишпей калабыз. Ошондуктан жаман негативтерден көрө жакшы сөздөрүңөрдү күтөбүз.